Чолпон Ата шаарында түрк дүйнөсүнүн биримдигин чыңдоого багытталган адам ресурстарын өнүктүрүү боюнча жетекчилеринин 4-үнчү жолугушуусу өттү. Делегаттарды мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Кудайберген Базарбаев тосуп алды. Жыйынга Түркия, Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү келген. Жолугушууга Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы Кубанычбек Өмүралиев катышып, бул жолугушуунун түрк дүйнөсүнүн адам капиталын өнүктүрүүдөгү ролун баса белгиледи. Ушу Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында 35тен ашкан ар кайсы тармакта биздин кызматташуу жүрүп жатат. Өзгөчө акыркы 2 жылда биз жаңыдан бир 20га жакын тармакта, анын ичинде бул адам ресурсусуз азыркы вообще эле жашоодобу же кайда болбосун өнүгүү болбойт. Ошон үчүн бул адам ресурстарынын эң негизги максаты бул экономикада, анан вообще туруктуу өнүгүүдө. Бул иш-чара түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтыгын чыңдоого, кадрдык саясатты өнүктүрүүгө жана адам ресурстарын башкаруу жаатында биргелешкен аракеттерди координациялоого багытталган маанилүү эл аралык аянтча. Түрк дүйнөсүнүн тамыры тереңде, ал эми келечеги кең. Биздин кызматташтыгыбыз саясий декларациялар менен гана чектелбестен турмуштук практикага айланып баратат. Бул биз үчүн сыймык. Уюм өз ишмердүүлүгүн кеңейтип, акыркы жылдары 30дан ашык багытта кызматташтык жүргүзүп келет. Бул көрсөткүч биздин мамлекеттердин биримдикке, өнөктөштүккө болгон кызыкчылыгын жана жоопкерчилигинин ачык агинелет. Түрк элдеринин биримдигин чыңдоого багытталган жыйында адам ресурстарын башкаруу, санариптик интеграция, кадр резервин түзүү жана мамлекеттик кызматкерлерди кайра даярдоо боюнча маселелер талкууланды. Жыйындын алкагында тараптар түрк мамлекеттеринин ортосундагы кызматташууну жаңы деңгээлге көтөрүү, кадрлар резервин түзүү жана өнүктүрүү, биргелешкен билим берүү программаларын жана долбоорлорун ишке ашыруу боюнча макулдашууга жетишти. Анда Өзбекстандын мамлекеттик саясат жана башкаруу академиясы менен Жусуп Абдрахманов атындагы мамлекеттик башкаруу академиясы кызматташуу меморандумуна кол койду. Данный меморандум закладывает основу для тесного взаимодействия в рамках деятельности. Бул меморандум академиялык түзүмдөрдүн алкагында тыгыз кызматташуу үчүн негиз түзөт. Ошондой эле ал биздин уюмдардын ортосунда башкаруучулук, административдик жана академиялык маселелер боюнча кызматташуунун бекем пайдубалын түзөт. Биз эң алгач үзгүлтүксүз негизде биргелешкен тармактык консультацияларды негизинен онлайн форматта өткөрүп турууну макулдаштык. Бул консультациялар бизге кызматташуунун мүмкүнчүлүктөрүн талдөөгө жана ишмердүүлүгүбүздү жакшыртуу үчүн кайсы компоненттерди өнүктүрүү керектигин аныктоого шарт түзөт. Так сказать, прощупать какие. Чолпон Атадагы жолугушуу түрк мамлекеттеринин кызматташтыгын жаңы деңгээлге көтөрүүгө жол ачты. Адам ресурстарын башкаруу жаатындагы бул ийгиликтүү диалог келечекте түрк тилдүү мамлекеттердин мамлекеттик башкаруу системасын күчтөндүрүүгө өбөлгө болот. Иният Эргешева, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Ысык Көл облусу.